Кыз Сайкал Кабылова турмушка чыгат. Ырчы Кыз Сайкал Кабылова жакында турмушка чыгат. Бул тууралуу ырчы айымдын досу пранкер Азырет Осмонов өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Достор, чоң жаңылык. Буйруса 10 февралда Кабылова досубуз өз сүйүктүүсүн таап турмуш жолуна аттанат. Тойлойбуз буйруса. Саку, куттуктайм, бактылуу бол. Анан Кыз Сайкал Кабылова бир аздан кийин өзүнүн сторис бөлүмүнө колуна шакек салган сүрөтүн киргизди. Ырчынын катталуучулары таң калып, болочок күйөөсү ким деп чоң суроо коюуда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова кайда барбайын суу эле издеп жүрөм. Белгилүү блогер Назира Айтбекованын суу тууралуу жазылган посту жарыяланды. Ага 4000ден ашык колдонуучу жакты деген белгисин басты. Жөнөкөй пост үчүн бул өтө көп жактыруу болуп эсептелет. Кайда барбайын суу эле издеп жүрөм. Шыңгыраган үнүн жакшы көрөм. Адам өзү 75% суудан турат дешет. Жакшы сөздөн денедеги суунун кристалчалары жакшы жакка өзгөрөрүн баарыңар уксаңыздар керек. Ушак жек көрүү, жамандоо, каралоо, көрө албастык, сөгүнүү жана башка жаман адаттар кристалчаңарды бузат. Бат карыйсыз, түрүңүз бузулат, бетинен нур чачырап турат экен деп айтышат го жакшы адамдарга. Дененин суусунун кристалчасы менен кошо энергиясы да тазарып, нурданса керек адам. Ошон үчүн боюңардын гана эле эмес, оюңардын тазалыгын чакырам деп оюн бөлүштү бул ирет Назира айым. Эскерте кетсек, Назира Айтбекованын жөн эле ойлор деп аталган хэштег менен жазылган посттору ар дайым окурмандардын кызуу талкуусун пайда кылып келет. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!